Киргизия может превратиться в провинцию Китая. Такое заявление сделал сегодня в Алматы лидер оппозиционного движения «За спасение Кыргызстана» Мукар Чолпанбоев. По его данным, только в прошлом году в Кыргызстан въехало 300 тысяч китайцев. Кыргызская оппозиция намерена поднять этот вопрос во время Курултая, который состоится в Бишкеке в конце марта. Если так будет продолжаться, в ближайшее время Кыргызстан как такового самостоятельного государства не будет. Это станет одной из провинций Китая. Таким образом, мы считаем, что это большая угроза. Но это, однако, не означает, что китайские инвестиции для нас не нужны. Жигиттер, карабайсыңарбы? Буну казактардын ноосунан берип атат, биздикинен эмесе. Биздикилер буну жашырып атат да. Колдон келишинче бүт тараткылачы ушунучу эркекче. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кыргызстан Кытайдын бир айылына айланышы мүмкүн деген видео WhatsApp'тарда тарап жатат. Ага бирөө аудио түрүндө комментарий берип, бул маалыматты казактардын жаңылыктарынан берип жатат, а биздикилер жашырып жатат дегенин угууга болот. Биздин YouTube канал бул видео боюнча изилдөө жүргүзүп, сиздер үчүн факт менен так маалымат жеткирүүнү туура көрдүк. Биринчиден, бул видео эски. 2014-жылы чыккан видео. Аны текшериш үчүн ошол эле YouTube каналга кирип, Киргизия может превратиться в провинцию Китая деп издесеңер, Информбюро 31 деген казактардын ТВ каналы 2014-жылы жүктөгөнүн билсе болот. Экинчиден, анда сүйлөп жаткан Мукар Чолпонбаев деген киши, ал кыргызстандык, Ысык көлдөн болот. Экс-депутат жана экс-спикер. Убагында 1995-1996 жылдары жогорку кеңештин спикери болуп, кийин 2017 жылы президент болууга да талапкерлигин коюп, бирок Сооронбай Жээнбековду колдоп чыгып, кайра талапкерлигин алып салган. 2014 жылы бул адам, Мукар Чолпонбаев, бийликке каршы оппозициячыл болуп, Алматы шаарына барып пресс-конференция берип, кыскасы кыргыздар менен казактар биригиш керек деген сөздөрдү айткан. Бирок ошол эле учурда казактарга берилип кеткен Каркыра жери боюнча бир да сөз козгогон эмес. Ал киши спикер убагында депутаттар үчүн жаңы мебель алабыз деп тендер кылбай туруп, бир өзүнө жакын фирма менен келишим түзүп эле 3 миллион 200 миң сом акчаны которуп, кийин ызычуу болуп эле ошол мебелдин айынан спикер деген кызматтан кеткени элдин эсинде калган. Үчүнчүдөн, азыр эми WhatsApp'тарда ушундай чагымчыл эски же жалган маалыматтарды таратып, элди ызычуу кылып, дүрбөлөң салган адамдарга атайын тийиштүү мекемелер көңүл буруп, мыйзам чегинде чара көрөт деп ишеним менен сиздерден ушундай жалган же эски видеолорду таратпоону суранып кетмекчибиз.